Bir күнү беделдүү bir карыя небересин эшегине мингизип жетелеп алып базарга жөнөйт. Ага алгачкы эле жолуккан адам таң кала суроо узатат. Ой аксакал, жаш баланы эшекке мингизип алып, өзүңүздүн жөө басканыңыз кандай? Дейт. Карыя ага жылмаюу менен жооп берип, жолун улашат. Бир аз жүргөн соң небереси түшүп, эшекке карыя минет. Көп узабай дагы бир адам жолугат. Саламдашкан соң, аксакал, сизге таң калып турам. Өзүңүз улоого минип алып, кичинекей баланы жөө чуркатып койгонуңуз жол болсун, деп какшык аралаш кеп урат. Анын сөзүнөн тээриккен карыя небересин артына учкаштырып алат. Чоң ата небере кыдыңдаган эшеги менен жолду улайт. Атаңдын көрү карасаң буларды. Ушул кенедей эшикке экөө тең минип алганын карасаң, айоо деген жок го буларда, деп жанынан өтүп кетет. Айла жок карыя небересини ээрчитип, эшегин салт жетелеп алат. Алар базарга жакындап калган кезде таанышы жолугат да: аксакал, өзүңүз акылдуу эле адамсыз. Бул улоону минбей жетелеп алгандан көрө үйгө эле таштап койбойт белеңиз? Же жок дегенде небереңизди темтеңдетпей мингизип албайсызбы? Деген суроолуу сунушту айтат. Анын сөзүн уккан карыя небересине жылмайып мындай дейт: уулум, биз эми жол жүрүүнүн башка ыкмасын ойлоп табышыбыз керек.